Текебаевга Самаевдин жакыны кол салганбы? Өзүнөн жооп. Өмүрбек Текебаевга кол салган Токмок шаарынын айдоочусу эмес экенин репортер КЖК мэр Урмат Самаев билдирди. Ал менин айдоочум болгон эмес. Мэрияда такыр башка адам айдоочу болуп иштейт. Бул жигит болгону 22 жашта. Жада калса айдоочулук көлүгү дагы жок. Мен ал баланы тааныйм. Эми ал Токмоктун болгондуктан тааныйм. Экөөбүз эч кандай чогуу иштешкен да бизнес да кылган эмеспиз. Ал бала саясатта жок. Мени жакшы көргөн адамдар бул окуяга байлап жатышат. Чындыгына менин эч кандай тиешем жок, деп билдирди Урмат Самаев. Ошондой эле Токмок шаарынын депутаты Чолпон Сыдыкова видеодон көрсөткөн Токмок шаарынын депутаты Анарбек Маликов Текебаевга кол салган делген жаран боюнча да эч кандай маалыматы жок экенин билдирди. 1-декабрь күнү Атамекен партиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Өмүрбек Текебаев өзүнө кол салуу болгонун билдирген. Ал эми ага кол салууну Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевдин жакын адамдар экенин Токмок шаарынын депутаты Чолпон Сыдыкова айтып чыккан. Өмүрбек Текебаевга кол салган кишини атаган Токмок шаардык кеңешинин депутаты Чолпон Сыдыковага коркутуулар болуп жатат. Бул туурасында жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашев парламентте саясатчы Текебаевга кол салуу боюнча маалымат угуу учурунда билдирди. Анын айтымында Токмок шаардык кеңештин депутаты Чолпон Сыдыкованын айткан фактылары Токмок шаарынын мэрине чейин жетип жатат. Ошол себептен анын өмүрүн сакташ үчүн, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кайтарып берүүңүздөрдү суранат элем. Анткени бандиттерге каршы чыккан адамды айрымдар оозун бууп чыкканы жатат. Ал эми ички иштер министринин орун басары Эркебек Аширходжаев көзөмөлгө аларын убада кылды. Токмок шаардык кеңешинин депутаты Чолпон Сыдыкова саясатчы Өмүрбек Текебаевга кол салган кишинин атын атап чыккан. Ал Токмок шаардык кеңешинин депутаты Анарбек Маликов кол көтөргөн деп видеону көрсөткөн. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписациядан кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.